Саламатсыздарбы, коомдук биринчи каналдын түз эфиринде ойордо көрсөтүүсү. Кече президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин жыйынында сөз сүйлөдү. Бул анын конституциялык укугу, бүгүнкү ойордонун кезектеги чыгарылышы мына ушул багытта болмокчу. Биздин студиянын коноктору бар. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиз. Алгач көрсөтүүбүздү бир жалпы суроодон баштасак да, президенттин ушул сөзүнүн мааниси, анан ушул актуалдуулугу боюнча жалпы барыңыздардын оюңуздарды билели, анан бир тармактык суроолорго өтүп кетсек. Анда биринчи Шерат Абдулжамалович, сизден баштасак. Рахмат. Биринчиден мындай айтып атканда, албетте маанисин карап атканда, Кыргыз Республика Жогорку Кеңештин депутаттары кайрылганда, жалпы ал депутаттар аркылуу жалпы кыргыз жарандарга кайрылганда. Бул биринчи мааниси болуп атат. Экинчи мааниси, канча биз ушу карап атабыз, экинчи жолу кайрылуу менен чыгып атат, бирок ага чейин канча курч сөздөр айтылганда президенттин атына. Ошол ал киши аларга чыкпай эле, кирбей эле, баарын эле чыдап, ушу кечөө ушу өзүнүн пикирлерин айтып койду да. Баары мисалы ушу көрсөтүлгөн тармактары, багыттары өзүнүн кайрылуусунда. Алар негизи социалдык тармактар аркылуу ушундай суроолор берилген да. Кандай болуп атат, эмне болуп атат. Албетте ошону караганда ушу кечүүнкү кайрылуунун мааниси бизге мындай өтө жакшы болуп атат да. Кайсы жол менен Кыргызстан барат, кайсы жол менен өнүгөт, кайсы жол менен биз иштейбиз. Бир приоритеттер мындай көрүнүп калды алдыда. Приоритеттер көрүнүп калды. Анан дагы бир нерсени түшүнүш керек. Себеби 2018-жылында президент Жээнбеков өзүнүн жарлыгы менен аймактарды өнүгүү жылы деп жарылаган. Анан ушу февраль айында 2019-жылында аймактардын өнүгүү жана санариптештүү жылы деп анында жарылаган. Негизи бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болгондо 2 жыл катар аймактардын өнүгүү жылы деп бекитилгени. Ал биринчи жолу болуп атат. Анан ушунун өзүнүн кайрылуусуна эгер карасак, анын тек айтылган сөздөрдүн тиякта көрүнүп турат да, ал негизи өзү коюлган максаты кандай иштер алып баруу тууралуу маалымат берилип атат да. Көбүнчөлөр ойлоп атат, ушу өкмөттүн ордуна отчет маалымат берип эле ушундай болду депчи. Бул андай эмес. Бул өзүнүн жарлыгына ылайыктуу программаларды бекитилди, аны өкмөт кайсы жол менен аткарылды. Анан ошо депутаттарга, анан жалпы кыргыз жарандарга маалымат берип турганда, кайсы жол менен бекитилген, эмне кылынган, кандай жеткинчиликтер бар, кандай кысымчылыктар бар. Анан ошону караганда ал негизи жалпы 3 бийликтин бутагына баа берип аткан. Жогорку Кеңешке, өкмөткө жана сот системага. Ошонун баарын ушуна карасак, ошо концептуалдык документ жалпы караганда ал көрүнүп турат. Ошол учурда ынтымакка да чакырып кетти ордосун. Албетте. Анын эң маанилүүсү болуп атканы, тиякта айтканда, мен курчак эмесмин. Аны ойлобош керек. Мен жеке кичинекей кызыкчылык топторго кызмат көрсөтөм деп ант берген эмесмин деген. Ал айтканда, мен жалпы кыргыз жарандарга, кыргыз элиге кызмат кылам деп ант бердим, ошо менен турам деп. Ал биринчи мындай жакшы сөздөр катары. Анан экинчи болуп атканда, Кыргыз Республика мындай айткандай понятие менен жашабайт. Мыйзам чегинен баардык маселелер чечилет деп. Бул бизге деле өтө маанилүү болуп атат. Биз көнгөнбүз да. Митингге ким чыгат, ким күчү көбүрөөк, каражаты көбүрөөк, басымды көрсөтүп эле өзүнүн кызыкчылыгын түртүп атат. Ал андай эми болбойт. Аны токтотуш керек. Эми митинг болобу, кайсы жол менен алып барылат адамдар. Бул негизи биздин жарандарыбыздын укугу бар, баш мыйзамыбыз менен бекитилген. Но бирок ошо митингдин мааниси, максаты кандай болуп атат? Эгер тынч жол менен болсо, ачык эле пикирлерин көрсөтүп атса, албетте андай митингдер боло берсин. Эгер ошо бийликти талашып, мен келем, бул кетет, бул жактырат десе, бул уже мындай айтканда митингди пайдаланып эле өзүлөрүнүн жеке кызыкчылыгын көрсөткөн катары эсептесек болот. Талды Абдыраманович, сиздин оюңуз ушул президенттин сөзүнүн маанилүүлүгүнө токтоло кетсеңиз. Эң негизгиси, президент дайыма ошо 6 айда же 1 жылда мындай парламенттин алдында коомчулукка кайрылуулар жасайт. Мына ошол кайрылууда ал өлкөнү кандай негизде өнүктүрөт, кандай багыттары бар, коомду кайсы жол менен кетебиз, ошонун багытын айтат. Анан ар бир тармак боюнча приоритеттерди айтат. Биз мына могул жактарга өтө көп көңүл бурушубуз керек деп баардыгын тең мындай айтып берет. Мына ошонун негизинде анан коом консолидация болуп, президенттин айткандыгы боюнча мына өкмөт өзүнчө баягы программаларды иштеп чыгат, ар кандай иш-чараларды иштеп чыгып, бекитип, анан ошону менен коом баягы алдыга
жылганга умтулат да. Мындайча айтканда президенттин сүйлөгөн сөзү бул биздин келечекке жасаган кадамдарыбыз болуп эсептелет да. Мына кечээ дал ошондой эле айттым, мына Кыргызстан бул жагыбызда Евразес, Орусия чоң мамлекет, биягыбызда Кытай, ар жакта Индия турат. Биз ушул жерди, мындайча ушул абалды пайдаланып, өнүгүп өсүшүбүз керек деп, анан жанагындай ар бир приоритетке токтолду да. Албетте эң басым бул адам ресурсуна, жаштарды тарбиялоого деп, өзгөчө ушу жаштарды биз баягы жогорку технологиянын негизинде тарбиялап, ошону колдоно билгенди үйрөтүш керек. Жана мектепке чейинки жаштан баштап баягы билимине жакшы мамиле кылып, мектеп окуучуларына жана башкаларга дагы шарт түзүшүбүз керек деди. Билим берүүгө биз дагы кайрылабыз. Ушул эле суроо боюнча Турсунбек мырза, сиздин оюңузду билсек. Мен ошол кезде президенттик аппаратта жүргөм, капыстан угуп калдым, президент сүйлөйт деп. Көп убакта алдын ала билчү элек да. Депутаттар деле көрсө капыстан эле уккан сыяктуу болду да. Бир чети күтүүбүздөн болду президент сүйлөгөн. Анан көбүнчө депутаттарда коомчулук ойлондук да. Президенти акыркы курчуп аткан саясий ситуациянын курчуп атканына караганда бир чыгып, ошол жөнүндө айтып, тынчтандырып, кээ бир баягындай катуу кеткен саясатчыларды. Ошентебеден ой кеткен да, мындай эле узкий формада эле чыгып акыл айтып, анан кеңеш берип эле токтоткула, тигиндей кылбагыла деп айтабы дегендей ой кеткен да. Депутаттардыкы деле, биздики деле. Бирок кечеги мындай чыгып кайрылуусу масштабы чоң болду да. Кеңир экенин мен дагы кийин угуп таң калдым. Биринчиден, мына народонаселение боюнча айтты. Мына Өзбекстанда, Түркменистанда, коңшу Тажикстанда мисалы 200 миңден ашуун жылына көбөйүп атыптыр. Бизде 130 миңден ашуун көбөйүп атат. Элдердин саны улам-улам көбөйүп баратат. Кыргызда ал борбордогу азыр чөлкөмө болсо тарып баратат. Суу ресурстарынын баары азайып баратат, туурабы? Мөңгүлөрдүн баары эрип баратат. Климаттык өзгөрүүлөр боюнча мисалы. Андан тышкарыда дүйнөдөгү мындай тышкы саясат боюнча дагы, дүйнөдөгү эл аралык саясатты мына элчилер айтып кетер. Андан тышкары биздин суу системабыздын, суу ресурстары боюнча да айтып атат. Кыскасы, масштабы аябай чоң болду. Мен ошого ыраазы болдум да. Глобалдуу маселелер. Мына мисалы көп президенттер менен иштешип келатам, 30 жылдан бери саясатта, укук коргоо жагында. Ушул масштабтуу сүйлөгөн президенттердин ичинен сөз болду да. Мен эметкендик эмес, чындык да. Анан эң негизи жакканы, мен ойлодум эле, буга чейин Шерадил мырза айткандай, канчалаган президентке асуулуу болду. Мурдагылар асылып атат, кийинкилер асылып атат. Ким эле болсо ушу президентти сындап атышат да, премьерди сыйласыңда. Ошолордун баардыгына теңелип сөз катпай, ошолордун деңгээлине түшкөн жок. Анан кечээ кайтабы ошого сөз катабы дегенсек, ошолордун да фамилиясын айтпастан сөз берип, просто айтты. Ультиматум жолу менен, пикет жолу менен, митинг жолу менен, коркутуу жолу менен, ультиматум жолу менен мындан кийин болбойт. Ким только гана мыйзам жолу менен гана иштерди аткарабыз. Эгерде ультиматум жолу менен бирөөлөр бирдемеге башаламандыкка бара турган болсо, андайга тиешелүү чечкиндүү чара колдонулат деген эң жакшы сөзүн айтты. Мындан кийин революция, улам-улам төңкөрүштөр бул жетишет го дейм менче. Жакшы эле болду. Ошон үчүн мыйзам жолу менен гана кетебиз деген сөздө бийлик бар, бийлик чечкиндүү чара көрө алат. Ушул сөз красный нит өттү. Мен ойлойм, бирок эч качан бирөөнө теңелип, ага сөз айтып, бирок эң негизгиси уурлар, кескилер, эптеп актанып, эптеп баягы мурдагы жеп ичкендерин жашырып калганга аракет кылып саясат кылып аткандарга дагы тиешелүү чара көрүлөт. Жөн жүрсүн деген мааниде айтты да. Мен ойлойм, ошо элге ушуну жеткиришибиз керек, мыйзам жолу менен гана кетишибиз керек. Ким келет, келеби, кетеби, мыйзам жолу менен келсин, бардыгы иретинде болот. Эми ушуну биз жеткиришибиз керек да, эми ушул ар бир адамга, ар бир жаштарга чейин жетиш керек. Анткени мыйзамды ким аттаса, мыйзамга кол салса, мыйзамды бузса, мыйзам алдында, коом алдында жооп берерин билиш керек да. Президент ошону айтты. Анан өзү дагы айтты, сот иштерине, башка иштерине кийлигишпей турганын. Бирок маселелер болот. Мыйзам, конституция бузула турган болсо, сөзсүз түрдө гарант болуп туруп берерин билдирди да кечээ. Кубанычбек Макияшевич, сизге суроода ушул президенттин жогорку кеңештеги сүйлөгөнү канчалык деңгээлде актуалдуу эле? Эми биринчиден президенттин ошо жогорку кеңеште сүйлөгөнү менимче тарыхый бир чоң окуя болду десем жаңылышпайм. Мына мен эки нерсеге бөлүп карар элем президент сөзүн. Биринчи маселе ушул аткаруу бийлигинин, сот бийлигинин
закон чыгаруу бийлигинин как гаранты катарында өзүнүн оюн ачык, кенен, жеткиликтүү билдирди. Бул биринчиси айтты, биз мындан ары карай дайыма закондун чегинде жашашыбыз керек. Закондун чегинде. Мен бир группировкага, же бир кланга, же бир группага мен кызмат кылбайм. Мен эл шайлагандан кийин, кыргыз эл шайлагандан кийин кыргыз элине кызмат кылышым керек. Мына бул абдан чоң мындай басым подчеркивать этти да. Кыргыз элине мен кызмат кылышым керек. Мен закон кандай жазылган, конституция кабыл алынган, мен ошону мен иштейм дедим. Мына бул нерсени бизге биринчи рет ушул экономиканы көтөрүш үчүн, социалдык чөйрөнү көтөрүш үчүн, илим билимди көтөрүш үчүн, саламаттык сактоону көтөрүш үчүн бизге стабилдность керек. Стабилдность керек. Демек, мына бул жерден биз түшүнөбүз, ошол бизге Кыргыз Республикасы мындан ары өнүгүш үчүн стабилдность керек экендигин даана ачык айтты. Мына биз кыргыз эли ушуну түшүнүш керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Андан кийин мына буга чейин президент ошол жана региондордун жетекчилери менен айыл өкмөт, аким, губернаторлору менен кеңешме өткөргөн. Посолдор менен, ошо биздин консулдук жетекчилер менен, посолдор менен, элчилер менен дагы абдан чоң кеңешме өткөргөн. Ошондой эле спикерлер менен дагы мындай ачык кенен сүйлөшкөн. То есть ошо буга чейин бүт ошондой эле соттор менен дагы, сот системасын иштегендери менен дагы өткөргөн. Бүт жанагы ошол Кыргызстандагы бүт бийликтин өкүлдөрү менен кеңешме өткөргөн. Эми мына бул жерден эми биздин Кыргыз Республикасы мындан ары карай кандай өнүгүшүн ачык далилдеди. Биринчиден Кыргыз Республикасынын геостратегиялык акыбалын мүнөздөдү. Биз азыр кайда жашап атабыз, кандайбыз, биздин кандай мүмкүнчүлүгүбүз бар, биз эмнени учитывать этишибиз керек, эске алышыбыз керек, бизди кандай мамлекеттер курчап турат. Мына ошого абдан мындай кеңири мүнөздөмө берди. Мына көрсөттү да. Андан кийин бүт тармактар боюнча экономиканы кандай көтөрүшүбүз керек, эмнеге басым жасашыбыз керек. Айыл чарбасына, ошонун ичинде айыл чарбасына кандай көтөрүшүбүз керек. Саламаттык сактоо, билим берүү, дагы социалдык маселелерге чейин, жанагы врачтардын, мугалимдердин акчасын көтөрүү боюнча да абдан жакшы өзүнүн ойлорун айтты да. Муна биз көрүшүбүз керек. Ошондой эле укук коргоо органдары, мына кандай реформа жүргүзүшүбүз керек мындан ары карай. Мына ушунун бардыгына кең кесири токтоду да, мындан ары карай 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл кандай тартипте кетишибиз керек. Мунун баарын ачык көрсөттү да. Демек, менимче, мына көчөкү президенттин ушундай ачык өзүнүн мындай эл менен элдик президент экендигин көрсөттү десек болот да. Мына президенттин көчөкү выступлениясы, менимче, бул биздин Кыргыз Республикасынын жалпы кыргыз эл үчүн компас болуп калды десек болот. Ошон үчүн биздин эл муну туура кабыл алып, туура түшүнүшүбүз керек. Мындан өкмөт, аткаруу бийлиги туура жыйынтык чыгарыш иштеш керек. Сот тармагы дагы туура өзүнүн жана реформаларга жооп бере турган иш алып барыш керек. Мына кыскасын айтканда, бүт биздин негизги тышкы саясатыбызда ошол биздин коңшу мамлекеттер менен жанагы ШОС тармагы боюнча дагы мына жакында июнь айында кеңири форматта мына чоң дүйнөлүк державалар келген ШОСтун бизде июнда саммит өткөн атат. Биз ошого төрагалык кылып атабыз. ОДКБга төрагалык кылып атабыз. Мына ушунун бардыгын Кыргызстандын ошо саясий абалын дагы кеңири ачып берди да. Кыскасын айтканда, президент тышкы саясатты дагы, ички саясатты дагы ушундай кеңири түрдө көрсөтүп берди да. Эми муну биз кыргыз эли туура кабыл алып, туура жыйынтык чыгарышыбыз керек да биздин. Ошо тышкы саясат демекчи, бизде ушу тышкы иштер министрлигинен да өкүлдөр келген, министрдин орун басары Нуран Ниязалиев, кош келипсиз. Президент өз сөзүндө ошо тышкы саясатка өтө кеңири токтолуп кетти. Мына көп өзгөрүүлөр болуп атат, баарыбыз көрүп билип турабыз. Жакында эле ушу Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин келип кетти. Бул келгенде кандай деген бир өлкө үчүн маанилүү келишимдерге кол коюлду. Жакында президенттин ушу Германияга сапары белгиленип атат. Ал жакта ушу канцлер менен, президент менен, Штайнмайер менен жолукканы турат. Ал жакта мекендештерибиз менен, анан Си Цзиньпин, Кытай Республикасынын төрагасы, ушу Кытайга өзү атайын чакырып атат президент. Эми бул тышкы саясатта дагы олуттуу өзгөрүүлөр болуп атат. Ушул маселе боюнча да токтоло кетсеңиз. Рахмат. Чындыгында эле мен азыр мындан мурда сөз болгон президентибиздин
сүйлөгөн сөздүн маанилүүлүгү жөнүндө өз пикиримди айтып кетсем, биринчиден бул сүйлөгөн сөз абдан маанилүү болду, абдан маңыздуу болду. Анткени көпчүлүк элди кызыктырган маселелер боюнча сүйлөдү. Мен жогоруда айтылып кеткендерге кошулат элем, чындыгында эле ички саясат гана эмес, тышкы саясат боюнча дагы ички кичинекей бир проблемалар гана эмес, глобалдуу маселелер боюнча дагы өз пикирин билдирип, өз оюн айтып кетти. Мындан тышкары албетте өкмөт тарабынан жүргүзүп аткан иш аракеттер боюнча, биздин ийгиликтерибиз боюнча, же болбосо кемчиликтерибиз боюнча айтып, анан кийин алдыдагы турган чоң пландарыбыз боюнча дагы өз пикирин билдирип, өз сунуштарын дагы көрсөтүп кетти. Чындыгын айтканда абдан кызыктуу сөз болду. Кызыктуу дегеним эми ар бирибиз эле ошол сүйлөп аткан кезде телени тиктеп сыналгыдан көрүп аттык, кандай сөздөрдү айтат экен, эмнени айтат экен деп. Анан чындыгында ынандык, анткени ар бир жараныбызды кооптондурган, ар бир жараныбызды ойлондурган маселелер боюнча сүйлөдү да. Ошондуктан ар бир жараныбызга тиешелүү маселелерди да айтып кетти. Ал эми тышкы саясат боюнча албетте бул биздин багытыбыз боюнча дагы ойлорун айтты. Чындыгында эле акыркы мезгилде чоң ийгиликтерибиз бар, чоң жетишкендиктерибиз бар. Эми президентибиз бул сөзүндө а дегенде эле ушул тышкы саясаттан баштабады. Бул деле түшүнүктүү нерсе, анткени биздин башкы мыйзамыбызга ылайык мамлекет башчы тышкы саясатты аныктайт. Ал эми тышкы иштер министрлиги болсо ошол саясатты иш жүзүндө аткарат да. Анан чындыгында мына былтыркы жылды эле алсак, 2018 жылды алсак, 100гө жакын иш чаралар өткөн экен. Эми жанагындай тышкы чет мамлекеттерге болгон расмий, же болбосо мамлекеттик, же болбосо иш сапарлары болду. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынан дагы иш сапарлар болду. Ал эми акыркы эле күндөрү бул албетте президентибиз дагы баса белгилеп кетти. Россия Федерациясынын президентинин Кыргыз Республикасына болгон мамлекеттик сапары дагы айтылды. Чындыгында эле бул тарыхый иш сапар болду. Дегеним бул деңгээлде мурда дагы мындай сапарлар болгон эмес. Биринчи жолу мамлекеттик сапар болду. Чындыгында эле көптөгөн Германияга да биринчи жолу келишимдер болду. Чындыгында эле бул экономикалык жагынан дагы, саясий жагынан дагы, маданий жагынан дагы көптөгөн сүйлөшүүлөргө жетишип, көптөгөн макулдашуулар болду. Мынакей инвестиция жагын тартуу боюнча дагы маселе каралды. Мындан тышкары эми быйыл өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасы жанагы Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылып атат. Мындан тышкары биздин жанагы жамааттык коргонуу келишиминин уюму боюнча дагы биздин төрагалык иш аракетибиз жүрүп атат. Мындан тышкары жанагы түрк тилдүү мамлекеттердеги иш жүргүзүп жатабыз. Мына ушул багыттарда көптөгөн аракеттер болуп атат. Мына ошонун баардыгын президентибиз айтып кетти. Өзгөчө белгилегени бул албетте биздин аймакта, биздин чөлкөмдөгү кошуна мамлекеттер менен болгон мамилебиздин мындайча айтканда бир жаңы ыргактары, жаңы жетишкендиктери болду. Оңолгондугу дагы жөнүндө сөз болуп кетти. Анткени былтыр президентибиз кошуна мамлекеттерге расмий сапары менен да, иш сапары менен да барып келди. Буюрса бул жылы дагы биз бир топ чоң эл аралык иш аракеттерди өткөргөнү турабыз. Мына бул жерде азыр эле айтылып кетти. Бул Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте боло турган саммити бар. Жанагы жамааттык коопсуздук келишиминин уюмунун дагы Бишкекте боло турган саммити бар. Россия президенти дагы айтпады, буйруса бул жылы мен Кыргызстанга дагы 2 жолу келет экен деп. Жазында келди, буйруса эми жайында келет экен, анан аранан күзүндө дагы келет экен. Албетте бул президенттин жүргүзүп аткан тышкы саясатынын ийгиликтери, жетишкендиктер деп эсептейбиз. Ошол эле президент жакында эле тышкы саясаттын багыттары боюнча жарлыкка кол койгон. Ошондо биз сизден барып интервью алдык эле, аябай жакшы ойлоруңузду билдирдиңиз эле. Азыр дагы ошо суроону сизге бергим келип атат. Ушу эң негизгиси ушул жарлыкта, концепцияда улуттук кызыкчылыктар деген сөз кирген да. Ушул боюнча айтып кетсеңиз, тышкы саясатта. Албетте, эми мындай караганда тышкы саясат, Кыргыз Республикасынын тышкы саясат концепциясы ушундай толук кагаз катары биринчи жолу кабыл алынып атат. Анан ошо биздин өзгөчө мындай башкы мыйзамыбызга ылайыктуу караганда аны биринчи жогорку кеңештин комитети караган, такталган, добуш бергенден кийин эле Кыргыз Республикасынын президентине тапшырылганда
өзүнүн жарлыгы менен анан ал бекитилип калган. Ошондо караганда албетте биринчи жолу тиякта Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыгы деп катары көрсөтүлгөн. Анан ошондо караганда негизи биякта айтып коюш керек, президент ошо тышкы саясатты аныктайт, кайсы жол менен аныктайт. Ал негизи Кыргыз Республикасынын тышкы саясат тууралуу мыйзам менен 2012-жылында кабыл мыйзам негизи менен чечилип атат. Албетте тиякта көрсөтүлгөндө, но бирок ушу Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыгы кайсы жол менен болот, кандай болот деп ушу биринчи жолу көрсөтүлгөндө тиякта бекитилип турат. Мисалы, тышкы иштер министри ал биякта эле иштеп атат, Кыргызстандын ичинде. Но бирок башка өлкөлөрдө бул тышкы иштер министрлигинин мындай айткандай бөлүмдөр эмес. Бул Кыргыз Республикасынын башка өлкөлөрдө болгон учреждениялар катары эсептелет. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасынын президенти өзүнүн жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчилерди даандайт. Ошондо караганда алардын деңгээли өтө жогору. Албетте кайсы жол менен иштейт, ошо биринчи жолу көрсөтүлгөндө, мындай айткандай, ушу тышкы саясат концепциясы колдонмо катары болду да, кайсы жол менен иштейт, кайсы жол менен Кыргыз Республиканын жарандары, бизнесмендери, юридикалык беттерди жагандай болобу, кайсы жол менен колдойт, кайсы жол менен алардын укуктарын коргойт, кордойт. Анан ошондо караганда тиякта дагы жакшы нерсе киргизилген, кыргыз улуттук маданияты, руху кайсы жол менен башка өлкөлөрдө көрсөтүлөт. Тиякта мисалы бизде жакшы жеткинчиликтерин карасында караганда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бар. Аларды эле иштеш керек, аларды көрсөтүш керек. Ал да бекитилген. Анан караганда кыргыз тил, кыргыз маданият, кыргыз мурасы өчпөсүн башка өлкөлөрдө анын да көрсөткөнгө, өнүккөнгө ошо да тапшырылган. Анан ошону караганда, негизи мындай айтканда, биздин мыйзамыбыздарына караганда, негизи ушу инвестициялар менен бизде экономика министрлиги жана финансы министрлиги иштейт. Но бирок ошо концепция негизинде тышкы иштер министрлигине тапшырылган да. Эми алар да инвестицияны Кыргызстанга келген үчүн аракет кылат. Анан аны караганда бизде мындай айтканда ички мамлекеттик өнүгүү программалары бар да, таза суу, таза коом жана башкаларда. Ошо программалар жакшы жол менен иштесин деп, каражат жакшы келсин деп, ошо тышкы иштер министрлигине тапшырылган. Ошондо караганда албетте мындай айтканда биз азыр түшүнүп калдык да, жалгыз эле биз эмес. Биздин мындай шериктеш партнерлор, шериктеш өлкөлөр, эл аралык уюмдар кайсы жол менен Кыргызстан менен иштесе болот, кайсы мындай айткандай улуттук кызыкчылар приоритеттүү болгон, ошо менен аларды билип турат. Булар менен иштейбиз, бияка жардам беребиз. Ошондо караганда бизде ушундай концепциялар болуп атканда, бул жакшы болуп атат. Бул эми мындай айткандай мурунку концепция где-то 2004-жылында кабылданган, бул уже эскирип калганда, анан мындай айтканда эле там 3 баракка жалпы сөздө эле жазылып турганда, ушул конкреттештирсе жок болчу аякта, конкреттүү жок болчу, мындай эле айткандай эле сөздөр эле болчу да. Ушу концепцияны караганда, жаңы концепция кабылданганда, тиякта уже конкреттүү жолдор көрсөтүлгөн, мероприятиялар көрсөтүлгөн, кайсы жол менен чечилет, эмне кылыш керек, кимге кандай жоопкерчилик бар, ким кандай жоопкерчиликти мойнуна алат деп ошондой бекитилип калганда. Мына президент башта ишин баштагандан баштап эле тышкы саясатка көңүл бөлө баштады да. Мына кечээ ошол жөнүндө жакшы айтылды. Мына Казакстан менен болгон биздин мамиле өзүңөр билесиңер, 2017 кандай кыйын болду. Андан кийин мына Туркия менен болгон мамиле өтө кыйын эле, туурабы? Башка мамлекеттер менен деле кыйратып кеткен мамиле жок эле. Ошон үчүн мына ушулардын баарын жөнгө салынды. Анан эң негизгиси мына элчилер менен, мына бул жерде консулдар менен ушуга маани берилген эмес да. Бир дагы президент мындай кылган эмес. Биринчи жолу консулдарды, элчилерди өзүнчө чакырып, резиденцияда кабыл алып, ошолорго маани берип, сыйлачысын сыйлап, алардын ар бирөөнүн сөзүн угуп, ар бири менен кеңешип, өзүнчө кабинетинде кабыл алып, аларга татынакай шарт түзүп берип, анан бүт жерлердин бардыгында тиешелүү профессионал адистер шайланат, элчи болуп. Мурда бар пресс-секретарлар, журналисттер барып, кээ бирөө турмушка чыгып кеткендер болгон, башка өлкөлөргө барып. Эми азыр болсо ошо тышкы саясатка көңүл бөлгөндүн жакшы. Мына ушунун натыйжасында мына Путин келип атат. Ушунун натыйжасында Си Цзиньпин келип атат. Бул тышкы саясатка азыр президенттин көңүл бөлгөнү мындай жөнөкөй эле көрүнүп турат да, жөнөкөй адам. Ошон үчүн бул тышкы саясат биздин приоритет багыттарыбыздын бири да. Мына ушуну кечеги кайрылуусунда ушуну баса белгиледи.
Айрыкча мына бул кишилер айтып кеткен жолугушуулардын бардыгы, быйылкы боло турган чоң эл аралык саммиттердин бардыгы мына ушу тышкы саясаттын президенттин негизги баягы эмеси да, багыты да. Мына ушуну айтып кетти. Просто кошумча иретинде айтты. Тура абдан туура. Жана мен дагы кошумча айтайын дедим эле, тышкы саясаттын мааниси эмне үчүн маанилүү болуп атат? Себеби мындай болуп атат да, Кыргызстан уже мындай айткандай жеке өлкө эмес да. Бул деген дүйнөлүк өлкө да, глобалдык мындай айтканда коомчулукка кирип атабыз да. Алар менен шарт түзгөнгө албетте тышкы саясат керек болуп атат. Биз өзүбүздүн өнөгүбүз негизи ушу тышкы саясат болуп атат да. Ал деле өзүнүн кайрылысын айтпады беле. Биз ушу 90 жылдарында көбүнчө реформа менен жүрүп, анан ушу бийликти бөлүп, саясат оюндарды ойноп эле Кыргызстандын өнүгүн унутуп калдык. Биз негизи алыш бериш соодага көнүп калдыкпы? Но бирок ошо технология тарабынанбы, башка дүйнөнүн караганда алар негизи уже компьютер менен, уюлдук телефондор менен иштеп турган да, мындай мисал айткандай. А биз анан менен калып калдык. Албетте азыр ушу максат болуп атканда тышкы саясат аркылуу, жаңы технологиянын өнүгүн аркылуу деп эле биз өзүбүз өнүгүүбүздүн жаңы деңгээлге чыгарсак, ошондой да максат, ой пикирлер айтылган да. Ошону айтканда албетте тышкы саясат азыр ушу профессионал жол менен иштегенде жакшы болот эле. Тушнук мырза абдан жакшы мисалын көрсөттү. Баарыбыз эле билип турабыз. Мурунку кыргыз-казак президенттердин мамилеси мындай айткандай муздап калган да. Кыргыз-казак элдин мамилеси жакшы эле болгон. Но бирок ушу эки өлкөнүн мындай айтканда жогорку даражадагы саясий жетекчилердин мамилеси муздаганда, албетте бизге деле тийишип атат, тиешелүү да бар да. Жакты деле мындай айтканда тапшырманы аткарып эле бизге мындай ачык эле айтыш керек, кысымчылыкты көрсөтүп атышкан да. А бирок алды менен азыр мындай айтканда президент Жээнбеков келгенде, ал мындай караганда саясаты, мындай айтканда стили башкача да. Анын мындай айткандай геосаясат тарабынан баа берип атканда, аныкы мындай айткандай Кыргызстан кызыкчылыгын көрсөттү. Мындай тавтология болуп атат, дипломаттык жол менен иштеп атат да. Мурда биздики мындай айткандай кавалерский атака болчу да. Там шашканы көтөрүп эле, там кылычты көрсөтүп эле, чыгарып эле, мындай деле уруп эле, мындай сабыштап эле жүргөнбүз да. Азыр ушуну айткандай, анан мындай айткандай тышкы саясатыбыз азыр дипломатик жол менен болуп атат. Анан ошо биздин шериктеш өлкөлөр биз менен иштеп аткандар. Алар азыр түшүнүп турат да, кыргыздар менен качуу менен иштесе болот. Анан ушуна караганда ушу тышкы саясат болуп атканда, стиль алмаштырылганда, бул негизи туруктуу болуп атат. Анан бизге мындай айткандай тилекке каршы биз мындай ишенимдүү шериктеш өлкө катары бизди эсептей калышканда, ошо 2018 жылдан баштап эле ошо абалыбыз мындай оңолуп баратат да. Эми тышкы саясат боюнча кыскача оюңузду. Кыскача, мындай майдалабай да. Мен кошулам, жогорудагы коллегалардыкына кошулам. Анан дагы бир нерсе, эң маанилүү нерсе, бул сентябрь айында мына көчмөндөр оюнунун алдында мурда көптөн бери откладывать этип болбой аткан түрк тилдүү мамлекеттердин саммити болуп өтүттү. Бул мурун бир топ кандайдыр ички жана тышкы себептер менен уже откладывать этип кеткен да. Мына ошондо Туркиянын президенти, Казакстан, Өзбекстан мына барды келишти, келди. Даже мына 3 күн жүрүштү. Мына 3 күн. Мына ошол биздин жана тышкы саясаттагы, ошо президенттин тышкы саясатта жүргүзгөн жемиши мына. Эрдоган өзү 3 күн жүрдү. Мына өзүңүздөр жогоруда коллегалар айтып атат, мурун биздин теги мамилебиз бузулуп калган деп. Ал эми мына ошондо 3 күн жүрүп, ошол жанагы түрк тилдүү мамлекеттердин саммитинде. Мына көчмөндөр оюнуна катышып, демек бул биздин ошол тышкы саясаттагы биздин жемишибиз деп белгилейм. Бул биринчи. Экинчи маселе, мына Путин мурун официалдуу визит, рабочий визит дегенде мындай менен келчү. Бирок мамлекеттик визит биринчи жолу болду. Мына мамлекеттик визит биринчи болду. Мына 500 киши делегация менен Россиянын президенти келди. Россия биздин биринчи саясий өнөктөшүбүз, стратегиялык партнерубуз, союзник, биздин гарант стабильность. Мындай ачыгын айтышыбыз керек. Ачыгын. Мына ошол келип, 500ге жакын жана илим чөйрөсүнүн, билим чөйрөсүнүн, бизнесмендерди, маданият чөйрөсүнүн министрлерди, көптөгөн регион жетекчилерин алып, мындай ачык, мындай равно мамиле түзүүгө келди. Мына көрдүңүздөрбү? Мамлекеттик визит менен. Мына ошону биз
баса беле айтып коюшубуз керек. Биздин студиябызга ушу чарбалык мекемелерден да коноктор келген. Саламатсыздарбы? Суу жана ирригация маселелери. Суу менен өзү негизи ирригация өлкөнүн өнүгүшүндөгү эң чоң мааниге ээ болгон, эң чоң тема. Биздин студиябызда Аскарбек Токтошев, таза суу департамент директору бар. Анан Көкүмбек Таштаналиев, Айыл чарба министринин алдында таза суу чарба департаментинин директору. Айылдарды таза суу менен камсыз кылуу боюнча дагы сүйлөшсөк да, азыр 622 айыл таза суу менен камсыз боло элек. Кыргызстанда болгону ушул аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында болгону 31 гана айылга таза суу жеткирилди да. Анан ушу жогоруда 622 айылга суу жеткириш үчүн 33 миллиард сомдон ашык каражат керек экен да. Бул каражаттардын булактары аныкталды. Анан бул ушул багытта кандай жумуштар аткарылып атат? Туура маселе. Кече дагы президент саясаттан тышкары ошо чарбалык маселелер боюнча дагы көп айтты. Ошонун ичинде эң негизгиси болуп таза суу маселеси. Ирригация деп өзү башынан баштап эле бир 3 багыт айтып келатат. Бул биринчи таза суу, ирригация, анан таза коом деп. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кече өзү президентибиз да айтып кетти, 622 айылда ушу таза сууга көйгөй бар да. Кыргызстанда 1819 айыл болсо, ошонун бүгүнкү күндө 35% таза суу менен камсыз боло элек, же болсо көйгөйү бар. Эми ошол көйгөйдү чечиш үчүн кече президентибиз айтып кетти, 33 миллиардтан ашык акча каражаты керек да. Бүгүнкү күндө азыр ошол 622-нин бардыгына 24-жылга чейин чечүүгө биз багыт койгонбуз. Азыркы учурда 27 миллиард сомдук бүгүнкү күндө аныкталган да, ошол булактар аныкталган. Ал эми шаар маселелери боюнча кече да айтып кетти, шаар маселеси боюнча бүгүнкү күндө маселе жок, инвестиция тартуу боюнча. Эми ошол айылдарды, айыл жерин таза суу менен камсыз кылуу үчүн чынында жана азыр сиздер айтып атасыздар, ынтымактык керек, тынчтык керек деп. Эгер тынчтык болбосо, ынтымак болбосо, ал маселени чечүү кыйын. Аны баарыбыз билебиз. Анан эң негизгиси ошол айыл жериндеги таза сууга биринчи маселеге көтөрүп атат азыр туризм маселеси. Эгерде таза суу болбосо, ошо туристтердин келиши дагы бүгүнкү маселе бар да. Андан тышкары мына азыр Баткен облусунда эң көйгөйлүү жерлерде мына Кыргызстанда 3 облустунда көйгөйлүү болуп турат. Бул Баткен, Жалал Абад, Ош облустары. Ошолордун мисалы үчүн Жалал Абад облусунда бүгүнкү күндө 146 айылда таза суу маселеси чечилген эмес. Ош облусунда 186, ал эми Баткен облусунда 83 дегендей. Ошондуктан бул маселени чечүү жагы ошо президентибиздин көзөмөлүндө турат. Азыр жана айтып кеткендей, азыр бардык жакка чыкканда президент өткөндө Кытайга барып келгенде, ошол жердеги ошо таза суу маселесин чечкенге $100 миллион тегерегинде акча каражатын чечип келип атат. Жана башка жанакы консулдар менен жолугуп атпайбы? Барды сиздердин кызматкерлер жолукканда бүт бардыгына маселе коюп атат. Таза суу маселесин чечели деп. Мына кече Роза Отунбаева дагы мурунку президентибиз дагы бир жака чет өлкөгө кетип аткан экен, ал дагы айтып атат. Бизге бир концепцияңар бергилечи, биз акча тартып келели деп. Андан тышкары бүгүнкү күндө башка бир коомдук фонддор бар азыр. Араб фондусу, дагы бир коомдук уюмдар бар да, андан башка фонддор бар. Анан эң негизгиси ушу таза суу маселесине бүгүнкү күндө стратегиянын алкагында башка чет өлкөлүк донорлор келүүгө бүгүнкү даяр да. Бүгүнкү күндө 8 партнерибиз бар. 8 партнердон мына бүткүл дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы бар, Европа өнүктүрүү банкы, Евросоюз, Швейцария конфедерациясы, ошолордун баардыгы биригип, жана мен айткан $389 миллион бүгүнкү күндө ошо булактар аныкталып чечилип атат да. Кудай буйрса ошо президент койгон тапшырманы ошол 2024 жылга чейин биз аткарабыз деген ойлор бар. Дагы 5 жыл бар, Эми дагы бир көп маселелер бар, аны айтканга бүгүн убакыт жетпейт. Көп маселелер бар, чечилип аткан. Ошол эле учурда Кыргызстандын дагы бир чоң бир амбициялуу проекттери бар. Бул ирригация долбоору боюнча бул 3 топко бөлүнгөн экен. Бул ирригациялык долбоор, бул канча ири суу объекттери пайда болот мына ушул долбоордун алкагында? Канча убакыттын ичинде бүтүрөсүздөр? Анан бул Кыргызстанга эмне берет?
Жакшы болот. Эми мамлекет башчыбыз жогорку кеңеште кайрылуусунда тармактуу өнүгүү программаларына токтолуп кетти. Ошонун ичинде ирригациялык өнүгүү программасына дагы бир топ орчундуулугун белгилеп кетти. Муну айта кете турган болсок, ошо 2017-26 жылдар аралыгындагы мамлекеттик ирригациялык өнүгүү программасы кабыл алынган. Бул программаны Сооронбай Шарипович өзү премьер-министр болгон учурда кабыл алган. Мына азыркы учурда дагы мамлекет башчыбыздын өзүнүн көзөмөлүндө болуп иш алга жүрүп атат. Мына айта кете турган болсок, бул программанын алкагында 46 ирригациялык объектилер камтылган. Жалпы наркы 58,8 миллиард сом, кубаттуулугу 65 000 гектар жаңы суга жери, 51 000 гектар суга жерди суу колго муктаждыгы жогорулайт, 50 000 гектар жердин мелиоративдүү абалы жакшырат. Мына башында айтылгандай, мына 58,8 миллиард деген бул абдан чоң каражат. Муну республикалык бюджетке менен аткарыш өтө оор, ошондуктан бул ирригациялык объектини 3 этапка бөлүнгөн. Биринчи этабы мурдагы жылдары башталып, курулуш иштери жүрүп аткан ирригациялык объектилер, ошондой эле инвестициялык булактарга сунушталып, алар менен макулдашуулар аркылуу иш жүрүп аткан ирригациялык объектилерди биринчи приоритетке коюлган. Ал эми экинчи приоритетке ошо инвестициялык булактарга сунушталып, эки тараптуу макулдашуулар жүрүп, аягына чыгайын деп калган ирригациялык объектилерди экинчи этапка бөлгөнбүз. Биринчи этабындагы ирригациялык объектилер 17 ирригациялык объект, экинчи этаптагы ирригациялык объектилер саны 16. Ал эми үчүнчү этаптагы ирригациялык объектилер бул 13 ирригациялык объект. Бул инвестициялык булактарга сунушталып, алардын кароосунда болуп аткан объектилер үчүнчү приоритетке бөлүнөт. Бул программаны Сооронбай Шарипович өзү да айтып кетти. Бул эң чоң ири долбоорлордун бири деп. Себеби бул долбоорду ишке ашса, биринчиден айыл аймактарында 245 000 жаңы жумуш орун пайда болот. Ошондой эле мына азыр бизде чек ара аймактарын бекемдөө, чек ара аймактарына турукташтыруу, жаңы конуштарды түшүрүү маселесинде дагы ошо жаңы суга жерлери ошо чек ара аймактарында дагы өздөштүрүлөт. Мына ошо чек ара аймактарын баягы турукташтыруу элдерди. Ал эми 245 000 жаңы жумуш орун бул мына миграция маселесин азайтканга да шарт түзүлөт. Анан мына азыр дүйнөлүк эксперттердин айтуунда мына глобалдык климаттык өзгөрүү негизинде 2050 жылдарга суу ресурстарынын запастары 40%ке чейин азайат деген божомолдор болуп атат. Мына ошо бул программанын алкагында дагы ошо 46 ирригациялык объектинин 20 ирригациялык объектиси ушу суу сактагычтарды куруу, БСР, БДРлерди куруу, жалпы суу топтоо көлөмү 550-600 миллион кубтук сууларды топтолуп, ошол суу тартыш мезгилинде суугат жерлерге баягы суу менен камсыздыкты жакшыртуу маселеси да каралганда, мен ошон үчүн айтам, бул программа өтө максаттуу, элибизге эң керектүү программа. Суу чарпа тармагы бул боюнча алгылыктуу иштерди жүргүзүп атат. Мына айта кете турган болсок, бизде азыр 6 ирригациялык объектилер Кытай грантын эсебинен 32 миллион долларлык 2017 жылдан баштап ишке ашып атат. Ислам өнүктүрүү банкы боюнча 16,7 миллион долларга мына дагы быйылкы жылы бир ирригациялык объектибиздин иши жүрүп атат. Ошондой эле Европейский банк развития и реконструкцияга 80 миллионго 9 ирригациялык объектилерди сунуштаганбыз. Мына кече жакында биз Араб координационный группасына 12 ирригациялык объектин сунуштаганбыз. Кече алардын миссиясы келип, дагы 4 ирригациялык объектини ошо жакынкы ушу жылдын аягында инвестициялык өздөрүнүн каржылоосун көрсөтө тургандыгын билдиришип,
азыр мына ошол 4 ирригациялык объектилерди карап жатышат. Мына ушундай эмелер менен иштери жүргүзүлүп атыр. Андан тышкары мына капиталдык салым незебенен дагы ирригациялык объектилер өздөштүрүлүп атыр. Мына былтыркы жылы 370 миллион республикалык бюджеттин капиталдык салым каржылоосунун эсебинен, ошондой эле инвестициялык булактардын эсебинен 520 миллион сомдук. Ошондо кайсы жылга чейин чечилиш керек? Бул 3 топко бөлүнгөн маселе. Кайсы жыл? Биринчи, экинчи этабы мына Сооронбай Шарипов өзүнүн кайрылуусунда айтып кетти. 32 ирригациялык объект бул 23 жылга чейин 27 000 гектар жаңы сууга жери камтылган. Бул эки атабы ошо президентибиздин президенттик мөөнөтүндөгү учурда 23 жылдарга чейин ишке ашат деген ойдо. Ишке ашат деген ойдо. Ошол боюнча иш алып баратабыз азыр суу чыгарып атырмын. Алгылыктуу иштер демек аткарылып атат, алдыда да чоң пландар бар. Сизге рахмат. Ушул эле суу темасын улай, бул бизде эң Кыргызстандын да орусча айтканда фишкасы бул суу да, Кыргызстандын суулары. Бул мен аябай ушул теманы жакшы көрөм, кечке деле сүйлөй берем. Ушул темада улансак, өзү Кыргызстандын гидроэнергетикалык потенциалы аябай чоң, муну баарыбыз билебиз. КМШ өлкөлөрүндө дагы биз сап башында турабыз. Анан ушу дүйнөдө дагы бир божомолдор айтылып атат, 20-30 жылдан кийин суу деген газ менен нефттен кымбат болот деген. Анан суу бул энергетика тармагы. Ушу энергетика боюнча сүйлөшсөк, Табылды мырза, сиздин оюңуз энергетикалык көз карандысыздык деген түшүнүк бар. Бизде болсо ошо аябай ири энергетикалык долбоорлор иштеп атат, ишке ашып атат, кээ бирлери процессте болуп атат. Ушул энергетика тармагында жүргүзүлүп аткан сиздин бир саресеп салган бир оюңуз. Негизгиси президент бул тармакты приоритеттүү тармактар катары айтты, анан аябай көп маселелерди көтөрдү. Ошол эле мисалы үчүн Камбаратанын агрегаттарын ишке киргизүү же болбосо Токтогул ГЭС жана башка ГЭСтерди дагы баягы оңдоо иштерин ушу жакынкы жылдарда бүтүрүү боюнча Ат башы ГЭСи дагы Үч Коргон ГЭСи боюнча айтты. Ошолордун баарын тең жакынкы жылдарда бүтүрүүгө баягы аракеттер болуп атат деп. Анан эң негизгиси бул баягы мурда бир Каса 1000 деген долбоор болгон. Мына ошол дагы баягы ишке кирип атат деп айтты. Албетте бизде бул энергетика чындыгында эле өтө чоң тармак, муну өнүктүрүш керек. Ушул Каса 1000 долбоору менен биз баягы пландаштырылган боюнча чет мамлекеттерге да электроэнергиясын сатканга мүмкүнчүлүк алабыз. Ошондуктан бул өтө маанилүү деп ойлойм. Андан башка дагы бир топ жанагы ГЭСтер боюнча дагы айтты, ошо курулат деп. Негизгиси Кыргызстанда мына жалпы эле айта келгенде чакан ГЭСтер дагы өтө маанилүү. Ар бир айыл ошо суунун боюнда жайгашат. Ошондуктан чакан ГЭСтер дагы колго алынып курулса, менимче өтө жакшы болмок. Себептен сыртка Кыргызстан сыртка көбүрөөк электроэнергиясын сатканга мүмкүнчүлүк алмак деп ойлойм да. Сизге чоң рахмат. Кыскача кошуп койсоңуз. Кыскача, албетте кыскача. Турсунбек мырза абдан жакшы суроо көтөргөндө, себеби бизде демография өсүп атат. Албетте бизге өзүбүзгө деле электр кубат керек болуп атат да. Негизи ошо смартфон чыгып атабы, компьютер чыгып атабы,
жаңы технология ачылып атабы, бизге өзүбүзгө технология тарабынан өзүбүздүн промышленность көтөргөндө өзүбүзгө да бакыттуу күч керек болуп атат да, энергетика. Тияка да сатсак жакшы эле, но бирок биз өзүбүзгө азыр жетпей атат да. Мындай айткандай Бишкекте жакшы эле болуп атат. Анан мисалы бизде кичи ГЭСтерде ачылганда, мисалы Кыргыз Орус инвестициялык фонд аркылуу мисалы Кемин районунда ачылганда, эми тиякта Кемин районунда тургундарында ал маселе чечилген да, электр бар. Бир андан айтканда алар түзмө-түз сатканда тиякта Бишкекти салыштырганда 1 киловаттын саатына караганда төмөнүрөөк баасы болуп атат. Вот албетте ошо менен жол менен иштесек, биринчиден албетте биз өзүбүзгө керек болуп атат тургундарыбызга, анан ошо сыртка сатсак ал деле жакшы болот эле. Сизге чоң рахмат. Энергетика боюнча. Ушул боюнча айтып коеюн. Бүгүн негизинен президенттин кайрылуусу жөнүндө сөз жүрүп атат да. Мына көп президенттерди көрүп атабыз. Ошол айыл чарбасы боюнча бул кишинин билими болгондуктан, айыл чарба институту окугандыктан, баягы чогуу окуп, студент кезде дагы болдук. Бул киши ошо айыл чарбасына премьер-министр болгондон баштап губернатор айыл чарбасына көңүл бөлүп атат да. Азыр мына ирригация маселеси боюнча, суу чарбасы маселеси боюнча, атайын мына сугат жерлерин өздөштүрүү боюнча маселени премьер кезинде көп ишти бүткөрүп кетти. Азыр эми кийинки иштин бардыгын ошол азыркы премьер-министрге табыштаган. Мына ошол эле суу чарбасы боюнча айтып атат. Мына мен ошо Эки Нарын деген жерде, мына Бектнарыз каскад деп. Мына мурдагы түзүлгөн договордун баары азыр эметип, азыр ГЭС курулбай токтоп турат. Эгерде ушул ГЭС курулуп кеткенде, саясат болбогондо, бул иштердин баары алдыга жылып кетет эле. Ошон үчүн бул маселе боюнча өкмөт улам-улам алмашпаш керек. Мына азыр депутаттарыбыз дагы саясат кылып. Кечээ эмнеге депутаттарга чыкты президент? Депутаттар улам эле саясат кылып эле, ким президент болом же премьер болом, анан эртең менен премьер болом деп атпан. Даже качып жүргөндөр кайра келип премьер болом дейт. Ошон үчүн премьерлерди улам-улам алмаштырбайлы, өкмөт туруктуу иштесин. Мына Россиянын өкмөт башчысы канча жылдан бери иштеп атат. Эгер өкмөт башчысы кетсе, анан президентке күч келет. Ошон үчүн туруктуу болсун. Кадрлар жок эле дегенде 3 жылдан 5 жылдан иштесин деп туруктуулукту улам-улам реформа анан туруктуулукту каалап атат бул киши. Анан баягы преемственность кетирип атат. Ошон үчүн биз азыр өкмөттү улам эле жылдырып, кызматтан кетирип, анткени керек жок. Кечээ өкмөткө колдоо көрсөткөнүн билдирди. Анткени азыркы өкмөт башчы пиар кылбай иштеп атат. Мен өзүм көрүп атам мына. Канча иштердин баарын жүргүзүп атат. Мына ирригация боюнча туурабы сиздер? Мына канча иштерди бирок ал пиар кылбайт экен да. Мурдагы өкмөт башчылар кичинекей жерге барса эле камера менен жүрүшөт. Ошондой болбосун деп атат. Рахмат сизге. Президент дагы мынтип айтты да, мына ошо президенттин сөзү аябай жакты. Биз жогорку технологияларды иштеп чыгууга катыша алган жокпуз, анткени бул мезгилде биз саясат менен алек болдук деп атат да. Кубанычбек мырза, сиздин оюңуз ушул сөз боюнча комментарий берип кетсеңиз. Сиз айтсаңыз, саясаттын алаксып кетти баарыбыз. Мен дагы кичине бул айыл чарба боюнча кошуп жалап коеюн. Жанагы биздеги кыргыз элинин 60% айыл жеринде жашайт. Айыл жеринде жашайт да. Анан бул жерде дагы ошо президенттин ошол айыл чарбасына жана региондорду өнүктүрүү деп, мына былтырда, быйыл дагы региондордо анан цифровизация деп быйыл кабыл албады. Бул абдан актуалдуу да. Именно ошол бизде миграцияда ошо айыл жеринен Россия, Казакстанга айыл жеринен көп кетип атат. Жана Баткен, Жалал-Абад, Ош, бизге дагы Бишкекке келип атат ошо. Ал бул жерде биз алардын проблемасын чечишибиз керек. Алардын жанагы биякта Бишкектин айланасындагы жыл массивдери бар, суусун, светин, школа, мектеп тиги бүт ачыш керек. Региондорду өнүктүрсөк, ал маселенин баары истимайт этилет. Мына президент ушун үчүн экинчи жылы дагы ушу региондорду өнүктүрүү, анан цифровизация деп атат. Анан экинчи маселе боюнча сүйлөшөлү, жанагы сан ариптештирүү, цифровизация боюнча. Азыр биз Кыргызстан мына коңшу өлкөлөрдөгүдөй, Казакстанда, Өзбекстан же Түркмөнстандагыдай бизде нефтинин, газдын запасы жок. Газ, нефтинин запасы жок бизде. Бизде биз анчалык чоң Россиядагыдай чоң ресурстарга, жаратылыш ресурстарына ээ мамлекет эмеспиз. Биз эмне? Бизде айыл чарбасы. Так, ошону кайра иштетишибиз керек, айыл чарбасы иштетиш керек, переработка кылыш керек, экспорттош керек, туризм. Туура. Анан гидроэнергия ресурс бар. Ал дагы биздин жанагы жылдан жылга өзүбүздүн эме населениябыз көтөрүлүп баратат. Мына 130 миңден кетип баратабыз. Кудай буйрса өскөнүбүз жакшы, 8-9 миллион. А бизге энергия өзүбүзгө керек болот. Анан биз мына дүйнөдөгү азыркы мына эсирден калган мына 100% сабаттуу биздеги илим билим жакшы. Ошон үчүн жанагы цифровизация, информациялык технологияларды өнүктүрбөй туруп, биз жанагы Орто Азиядагы, Центральный, Борбордук Азиядагы мамлекеттердин катарына кошула албайбыз. Биз именно информациялык технологияны өнүктүрсөк, биз ошолор менен тең ата болобуз. Себеби бизде чоң ресурс жок. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы реформа деп атабыз. Мына
кайра тиги министерстволорду реформа кылыш керек, айыл өкмөттөр райондорду кошуш керек, алыш керек, тигинтиш керек деп атат. Мен айтар элем, биз жана информациялык технологияны өнүктүрсөк, жалпы единый база данныйга киргизсек, ал жанагы өзүнүн өзү эле тиги оптималдаштырсак, биздеги жанагы тиги реформа мына ошондо болот. Реформа ошолот болот. Жанагындай бир 500-600 киши отурган министрликтерден бир 20-30 киши калат. Мына ошо түшүнүш керек да. Мына именно ошол президент ошону түшүнүп, именно ошо информациялык технологияларды өнүктүрүү, санариптештирүү, цифровизация деп атат. Анан биз билим берүүнү да көтөрөбүз бул боюнча. Билим берүү жагын да көтөрөбүз. Баягыдай бул экинчи жагы. Үчүнчү маселеси биз коррупцияны жеңебиз. Коррупцияны. Баягыдай бардык нерсе единый базага кирет. Кайсыл тендер жарыялап атат, договор түзүп атат. Министрликпи же башка мекемеби? Бардык ачык, айкын, бүт жалпы демократиялык түрдө гласность болот. Көрүп турат. Момдай деген эмеге тендер жарыялаптыр. Момунча фирма катышып атат, момуну жеңүүчү деп атат. Сразу көрүнөт да. Демек коррупцияны эң бөгөт коюш үчүн, минимизировать этиш үчүн биз мына ошол информациялык технологияларды күчөтүш керек, цифровизацияны күчөтүш керек. Жана өнүккөн өлкөлөрдө биз айтып атабыз, Финляндия, Япония, өзгөчө жанагы скандинав өлкөлөрдө. Аларда ушул санариптештирүү эң жогорку деңгээлге жеткен. Бул ошон үчүн биз үчүн мындай биздин чакан республика үчүн жанагы башкарууну оптималдаштырыш үчүн абдан бул жакшы нерсе. Мына 430 айыл өкмөтү бар. Премьер-министр отурат дагы, мына керек болсо онлайн режим менен ар бир айыл өкмөттү кандай иштеп атат, аким кандай иштеп атат, контролдо койсо болот. Мына көрдүңүздөр, ошон үчүн мына оптималдаштыруу, реформа жүргүзүүнүн, мына мунун абдан туура экинчи мына көтөрүп атат ошол цифровизация жылы деп. Ошон үчүн биз буга өзгөчө өкмөт туура бул аткаруу бийлиги ушун үчүн иштешибиз керек да. Жогорку маселе болуп атканда биякта айтып туруш керек. Президент өзү эле айтпады беле, санариптөө аркылуу болуп атканда ар бир аймакка, мисалы мындай айткандай финансылык кызмат көрсөтүлөт да. Себеби көбүнчө банктар чоң шаарларда иштеп атат да. А мисалы алыс мындай айылдарда караганда ал жакта жок да. Вот албетте ушу интернет аркылуу жакта эле ушундай кызмат көрсөтсө болот. Анан айтканы баягы облачный технология деп атат, бизде аны түндүк дейт. Ага где-то 47 мамлекеттик органдар кошулду, анын ичинде 16 мамлекеттик органдар уже электрондук кызматты көрсөтүп баштады. Вот мисалы Тышкы иштер министрлиги өткөн жылы 28 электрондук виза тапшырылды. Демек 28 миң чет өлкөлөрдүн жарандары Кыргызга келип ошону пайдалана эле. Анан негизи баары эле айтып жүргөн да, вот коррупция бар, тияктагы консулдарга каражат берди, андай жок эми. Себеби мындай болуп атат, алар визаны мисалы интернет аркылуу толтурду, Кыргызстанга келди, бияктан визаны алды, кирди. Анан ошо төлөмдөр ошо интернет аркылуу төлөп атат. То есть мындай айтканда колунан колго каражат эч ким албайт. Вот ошону караганда албетте бизде ушундай мисалдар бар. Бул негизи бизге өзүбүзгө жеңилдик болуп атат да. Анан айткандай вот жакшы айтышкан тергөөчүлөр тамашалап атат да. Коррупция, паракорчулук эки адам жолугушканда башталат. Бирөөсү бирдеме керек болуп атат, а экинчиси ошонусу бар дегендей. Вот ошо интернет аркылуу санариптештирүү болуп атканда ошонусу жок болуп калат да. Бирдеме керек болсо билбейсиң кимге бериш керек деп. Рахмат, ушу виза демекчи Нуран мырза, бул санариптештирүү жогорку технология. Президент айтып атат, нано технологияларга жетели, биз дагы балдарды окуталы, келечекте биз космоско учалы дегендей мааниде сөз сүйлөп атат да. Тышкы саясатта, тышкы башка мамлекеттер менен мамиле курууда ошо санариптештирүүнүн орду кандай? Чындыгында эле бул абдан актуалдуу, көйгөйлүү маселе. Бул жерде айтылып кеткендегидей эле санариптештирүү Тышкы иштер министрлигинде да жүрүп жатат. Былтыр эле жанагы электрондук виза деген система киргизилген болчу. Ал аркылуу азыр бизге келип аткан туристтердин саны көбөйүп атат. Канчалык деңгээлде туристтердин саны көбөйсө, ошончолук деңгээлде биздин экономикага салымы көбөйөт дагы, оңолот. Ошондуктан ал жагынан жакшы иштеп атат. Мындан тышкары биз азыр жанагы автоматтык маалымат системасына киргизгенбиз. Паспорт деген, ЗАГС деген. Алар аркылуу биздин чет мамлекетте жүргөн жарандарыбыз, мекендештерибиз бат эле оңой эле тиги документтерди жасатууга мүмкүнчүлүк алышып атат. Мисалы, мен өз эле тажрыйбамды айтып кетейин. Биз Катар мамлекетинде иштеп жүргөндө биздин жарандарыбыз эгерде жана паспорттун мөөнөтү бүтүп калган болсо, 2 айлап паспортун алмаштырчу да. Анткени алар жана документтерди толтуруп, алардын баардыгын Бишкекке, Кыргызстанга жөнөтүп,
бул жерден текшерүүдөн өтүп, алар жаңы документти бизге жөнөткүчү өткөчү, көп убакыт өтчү. Азыр болсо жанагы автоматтык маалымат системаны киргизгенден кийин ал документтерди 2 жума 3 жумада деле алып коюшуп атат. Жолбоз эми бул жалаң гана паспорт эмес, бул жанагы мекенге кайтып келүү боюнча күбөлүк деген бар, жанагындай ар кандай башка күбөлүктөр бар, документтер бар. Ошонун бардыгы киргизилип, азыр жакшы өнүгүп атат. Тышкы иштер министрлиги да жана түндүк системасына кошулуп, ошондой маалыматтарды берүүгө, кызматты көрсөтүүгө дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Өзүңүздөр деле кабардар болсоңуздар керек. Жакында эле Тышкы иштер министрлиги өзүнүн веб-порталын киргизди. Ал веб-портал аркылуу чет мамлекеттеги ар бир жараныбыз жүргөн мамлекетте биздин элчиликтин дарегин дагы телефонду алып, керек болсо ошол жанагы өзгөчө учурларда чалып калуу мүмкүн болсо, ошого түнү күнү чалып байланышка чыга алат да. Бул дагы болсо ошол президентибиздин жүргүзүп аткан саясаттын бир жетишкендиги, игилиги деп эсептейм мен. Бизде бир 5 мүнөткө жетпеген убакыт калды. Бул жыйынтыктоочу сөзүңүздөрдү айтып койсоңуздар, ар бирөөңүздөр кыскача. Мен жыйынтыктаганга чейинкисин айтайынчы. Биз ойлойм да, биз азыр адам укугу, сөз эркиндиги, демократияны унутуп калган сыяктуу да. Президент кечеги сүйлөгөнгө чейин мына 1,5 жылдык президенттик убагында өзүңөр билесиңер өкмөттүк эмес уюмдун өкүлдөрү менен жолугушту. Туурабы баардыгы? Аябай кенен кесип 4 саат сөз болду. Мына массалык маалымат каражаттары менен жолугушту, мына эксперттер менен жолугушуп атат. Мигранттар менен жолугушуп атат. Качан ушундай болду эле? Баардыгы менен ар бирөөнү жазып алып атат, ар биринин проблемасын жазып алып. Мына ушинтип азыр демократия, адам укугу, сөз эркиндиги президенттин кечеги эле кайрылуусу эмес. Жалпы эле иш ыргагында биринчи орунга кетип атат. Анан азыр бул президенттин бир жакшы жери не только мурдагы премьерлери менен, экс-премьерлери менен, спикерлер менен жолугушуп, улутту, как улут лидери катары улуттун мындайча айтканда лидерлерин, улуттун элитасын, жалпы эле улуттун патриоттордун башын бириктирип атат. Мурдагы ага каршы адамдарды дагы өзүнө эметпей, кайра өзүнө тартып атат, жамандабай аны менен кармашпай. Бул улуттун эмеси катары, лидери катары баардыгын бириктирип аракеттер көрүп атат. Мына ушул кечээ кайрылуу бекер болгон жок. Ушу баарыбызды бириктирген кайрылуу деп эсептейм да. Жыйынтыктоочу сөзүңүз кыскача. Так, эми дагы бир жолу баса ыйлап айтыш керек. Биринчиден стабилизацияга негизи тынчтык керек да. Бардык нерсе туруктуулук, закондун негизинде ишке ашыш керек. Анан экономика, иштешибиз керек. Өкмөт туруктуу болуш керек. Ошондо эң негизги маселе, президенттиги эң негизги маселе бул элдин жашоо деңгээлин жогорулатуу. Мына ошонун негизинде улуттук кызыкчылыкты президент эң биринчи орунга коюп атат. Ошонун негизинде анан бүткүл коомду консолидация бириктирип атат. Ошон үчүн менимче биз бул президенттин кайрылуусун колдошубуз керек. И бардык биздин жарандар да колдоого чакырып кетет элем. Сиздин жыйынтыктоочу. Деле ошол бир ушу 2024 жылга чейин бардык калктуу коңуштар айрыкча айыл жериндеги таза суу менен камсыз болсо экен дейбиз. Ошолордун баарын элдерге чейин жеткирип, эми бир эле куруп берүү эмес, ошондон ары иштетип кетүү маселесин да карашыбыз керек. Себеби иштетип кетүү маселеси бул жергиликтүү өз алчы башкаруу органдарынын милдети. Ошондуктан жапырт бардыгыбыз бир чоң иштесек, мен ойлойм ошо президент койгон тапшырмасын убагында аткарабыз деп. Көкүмбек мырза, сизге сөз берейин. Эми бу жерде бардыгыбыз ошо урматтуу президентибиздин жалпы элге, парламентке кайрылуусунун тегерегине сөз кылып атабыз. Мен ойлойм ошо президентибиздин жүргүзүп аткан саясатында ошо биз дагы ошо тармактык багытта алгылыктуу иш алып барсак, мына биз айта кетсек, мына ирригациялык багыттагы ошо кабыл алынган программаны алкагында максаттуу иштерди аткарсак, мен ойлойм элибизде бакубат жашоого жакшы шарт түзүлөт. Биз ошо багытта колдон келген аракетибизди жасап иш алып барабыз. Табылды мырза, оюңузду жыйынтыктап койсоңуз. Кечээки президенттин сөзүндө коомду баягы алдыга жылуу багытын берди деп айта алам. Анан ал жерде бардык өкмөттөн баштап акимдерге чейин, жада калса жанагы элчиликтерге чейин тапшырмалар берилди деп айтты. Мисалы үчүн элчиликтер дагы Кыргызстанга баягы инвестиция алып келгенге аябай чоң аракет кылыш керек деп. Ошондуктан бардыгы тең чогуу чараң аракеттенип ушул ишти мындай аткарып кеткенге умтулушубуз керек. Ал эми мисалы үчүн эл, журт баары тең, жана айтпадыбы, кичинекей балдардан баштап балдар чоңоюп өзүнчө оокат кылып кеткенге чейин жана мыкты тарбиялашыбыз керек. Жогорку технологиялык
ошолорду колдонуп иштете ала тургандай тарбиялашыбыз керек деп мына. Ошондуктан эл журт баары тең ошо балдарга көп инвестиция кылып, баягы коомду мындай жогорку деңгээлге көтөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Ширадыл мырза, 1 минутта убактыбыз калды, 30 секунд. Сизге мындай айтып атканда, албетте биринчиден президентибиз ушу айтылган сөздөр ал жол карта катары эсептесек болот. Себеби тиякта реалдуу максаттар, реалдуу көрсөтүктөр көрсөтүлгөн. Андан тышкары социалдык тармактарга, жалпы коомчулук кандай маселе көтөрүлгөндө аларга жооп берди. Ошону караганда албетте бул мындай маанилүү болуп атат. Ушун менен ой ордого бөлүнгөн убактыбыз аягына чыкты. Бүгүн биз ушу президент өз сөзүндө белгилеп кеткен эң маанилүү деген маселелерди талкууладык. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Биздин студиябызга келип ой бөлүшкөнүңүздөр үчүн. Ишиңиздерге ийгилик. Президент так бир багыттарды белгиледи, так тапшырмаларды койду. Эми мындайча айтканда иштегиле деген эле бир чакырык таштап койду да. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен ой ордого бөлүнгөн убакыт аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта туруңуздар.